Өлкөдөгү жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан соңку окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда кабарлар маалымат программасы. Аны менен мен Айбек Үсөнұлы тааныштырам. Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Бир суткада Кыргызстанда 88 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын эң көбү Ош менен Баткенде чыкты. Сузакта элдин көмөгү менен 5 кабаттан турган лицей жугуштуу оорулар бөлүмүнө айланды. Ошто медреседе билим алган кыздар диний билимден сырткары тигүүчүлүк өнөрдү өздөштүрө башташты. Ош шаарында 1000ден ашык кожолугу бар Кичи районго алгачкы жолу 100 орундуу бала бакча пайдаланууга берилди. Бүгүн 23 сентябрга карата Кыргызстанда дагы 88 адамдан коронавирус оорусу аныкталды. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 45 630 адамга коронавирус жуккан. Жаңы катталгандар Бишкек шаарында 9 адам, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 8, Ош облусунда 24, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 8 адам, Баткен облусунда 29 адам. Ал эми соңку сутка ичинде вирустан каза болгондор катталган жок. Тышкы иштер министрлиги орус-казак чек арасынан өтө албай турган кыргызстандыктарды эртең менен мекенине алып келет. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Маалыматка караганда, азыр дипломаттар Башкортостанда калган кыргыздарды Соль-Илецк шаарына ташып келүүдө. Чек арадан өткөндөн кийин алар автобус менен Казакстан аркылуу Кыргызстанга жеткирилет. Өтө көп адам топтолгондуктан биринчи топ 24 сентябрда, экинчиси 25 сентябрда алынып келинет. Тышкы иштер министрлиги мигранттарга орус-казак чек арасы жабык экенин жана шылуундарга ишенип жолго чыкпоону өтүнөт. Белгилей кетсек, орус-казак чек арасында 3200 кыргыз жараны топтолду. Буга чейин дагы бир нече жолу Тышкы иштер министрлиги Казакстан менен сүйлөшүп, чек арага топтолгон жарандарды өлкөгө алып келген болчу. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн тургуну Сабиржан Ташболотов мыйзамсыз жол менен жерин тарттырып жибергендигин айтып, бүгүн журналисттерге маалымат жыйыны уюштурду. Анда Ташболотовдордун үй бүлөсү 2004 жылга чейин Төлөйкөн айылында 15 соток үлүш жерди пайдаланып келгендигин айтып, бирок кийинчерээк ошол кездеги Папан айыл өкмөт башчысы пайдаланып жүргөн жерин трансформациялоо үчүн кол коюп берүүсүн айткан. Сабиржан Ташболотов макулдугун берип кол койгон. Ошентип токтом 2005 жылы чыккан. 2009 жылы мамлекеттик жерлерди бөлүштүрүү башталганда Сабиржан Ташболотов жок болуп, камакта болгон. Ташболотовдун айтымында анын жоктугун пайдаланган айыл өкмөт башчысы менен жер айдиси биригип, жерди башка адамга сатып жиберишкен. Ошол кезден баштап Сабиржан Ташболотов айыл өкмөт башчысы жер айдиси менен соттошуп келет. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай келет. Үстүбүздөгү жылдын август айында сот болуп, соттоо октябрь айында жылдырылган. Эми облустук сот мыйзамдуу чечип берсе деп үмүт кылат. Ошондой эле тиешелүү жетекчилерден жардам сурайт. 27 августта биринчи сот жыйыны болгон. Райондор аралык сотто эң өкүнүчтүүсү, эң негизи мен силерге кайрылган себеби ушул эле службалар, госрегистр, Папан айыл өкмөтү, архитектура үчөө биригип алып, таптакыр четке кагып атат. Ташболотовдун дооматтары негизсиз. Бул түзүлгөн генеральный план туура эмес. Мында ген пландан 3-4 бар дейт. Биз бул маселе боюнча экинчи тараптын да үнүн угуу үчүн аракет кылып, бирок алар менен байланышууга мүмкүн болбоду. Эгерде жогоруда аты аталган жетекчилер кайрылса, алардын да оюн эфирге берүүгө даярбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрда кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Президенттин куттуктоосунда кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган 31 жыл ичинде татаал жана жемиштүү жолду басып өткөнү, өз ара түшүнүшүүнүн, улуттук адабияттын гана эмес, мыйзам чыгаруунун жана мамлекеттик башкаруунун да тилине айланганы айтылат. Аны менен бирге мүчүлүштүктөр да жок эмес экенин, ошол эле учурда санариптештирүү доорунда эне тилибизди дагы өнүктүрүп, аны илимдин, жаңы технологиялардын тилине айлантуу милдети турарын белгилеген. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына бүгүн туура 31 жыл болду. 1989 жылдын 23 сентябрда кабыл алынган мыйзамга ылайык кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий макамга ээ. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата Кыргызстанда атайын иш-чаралар өтүп жатат. Сузак районунда элдин көмөгү менен 5 кабаттан турган лицей жугуштуу оорулар бөлүмүнө айланды. Ага ишкерлер жана жергиликтүү жашоочулардан 15 миллион сом каражат жумшалды.
Район жетекчиси 2 ай аралыгында уюштурулган оорукана COVID-19 вирусунун экинчи толкуну болсо, бейтаптарды дарылоодо пайдалануларын белгиледи. Кененирээк Кабылбек Көчкөнбай уулунун материалында сөз болот. Сузак районунун Лелин айыл аймагында жайгашкан бул имарат мурда лицей катары кызмат кылып келген. Зарылчылыктан улам имарат капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ишкерлердин жана элдин салымы менен жугуштуу оорулар бөлүмүнө айланды. Ушул жерден адамдарыбыз айыгып сакайып кеткен болсун. Күлүштү тапшырып коюрак. Аталган оорукана 304 орунга ылайыкташып, бейтаптарга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алдыда зарылуулугу медициналык жабдуулар орнотулат. Аппаратураларды бүгүн эртең бардыгын жайгаштырабыз, орду ордуларына коебуз. Керебеттердин баш жактарында керектүүчү аппараттар, керектүүчү бул бөлмөлөрдү анықтайбыз. Кайсыл бөлмөгө канча бейтап жатат, кандай кылып жайгаштырабыз аны. Биринчи иретте кимдерди биринчи этажга жаткырабыз, экинчи кабатка кайсы бейтаптар жаткырабыз. Алардын баары толук кандуу тандалып, аппаратуралар коюп бүткөндөн кийин ишке берилет. Уюштуруу ишин жергиликтүү бийлик колго алган. Район жетекчиси Эрмекбай Омошев каражат күтүлгөндөн көп сарпталып, бир топ кыйынчылыктарга туш болгонун айтат. Кыйынчылыктар абдан көп болду. Башында баштаганда биз ойлогонбуз, ичин гана кичине ремонттоп коебуз, айнек терезелерин алмаштырбайбыз деп, бирок ремонтко келгенде түрлүү көйгөйлөр чыгар экен. Эшик терезебиздер ачылса жабылбай калган экен. Элибизге рахмат, бүгүн 15 миллион сомдук акча каражат менен ушундай 304 орундуу больницабыз Кудай буйрса пайдаланууга берип атабыз. Пандемия күч алган мезгилде район шаарларда түнгү жана күндүзгү стационарлар ачылып, өлкөдө дарыгерлердин жетишсиздиги ачык эле байкалган. Мындан улам сыртта жүргөн дарыгерлер өлкөгө чакырылган болчу. Ал эми жаңыдан уюшулган бул оорукананы район аймагындагы дарыгерлердин көмөгү менен эле иштетүү пландалган. Ар бир жерге чар жайда ачылып дагы жүргөн. Ошол убакта да медицина кызматкерлери эч жок дебестен, эч көңүлүн чөктүрбөстөн бардык жерде жетишип келгенбиз. Азыр күч бирдикте болуп, азыр бир жерге топтолуп калса, анда бизге дагы оңой болот. Бардык жерден топтоп алып келип туруп бир жерде карамакпыз. Демек ошондо пиарчыларды башка жактан дарыгерлерди алып келүүнүн зарылчылыгы жок. Буйруса жетишет деген ойдобуз. Белгилей кетсек, учурда облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмү да оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Ал эми коронавирусту жуктуруп алгандар Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу. Милиция кызматкерлери Кара Суу районунун Жаңы Учар айылындагы каналга түшүп кетти деп болжолдонгон 4 жаштагы баланы коңшу айылдан табышты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 22 сентябрда куткаруучуларга бала Кайырма каналына түшүп кетти деген маалымат келип түшкөн. Ошол эле күнү кечинде аны укук коргоо кызматкерлери табышкан, бирок анын чоо жайы белгисиз. Облустук ички иштер башкармалыгы өспүрүм бала коңшу Жапалак айылынан табылгандыгын билдирди. Жапалак айылында жергиликтүү тургун баланы көрүп, райондук милиция кызматкерлерине кабарлаган. Бала ата-энесине аман-эсен тапшырылды. Ош шаарында милициянын кайгул кызматына иштөөнү каалагандар үчүн кабыл алуу жүрүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 17 сентябрдан баштап 90 штаттык бирдикке кызматкерлерди кабыл алуу боюнча сынактын экинчи туру өткөрүлүүдө. Ош шаарында бул кызматта иштөөнү каалаган 29 жаран арыз тапшырган. Анын 9-у ички иштер органдарынын кызматкерлери, 20-сы катардагы жарандар. Арыздарды жана билдирмелерди кабыл алуу 17 октябрга чейин уланат. Жаңы кабыл алынган кызматкерлер Ош шаарында 2020 жылдын декабрь айынан тарта иштей башташат. Ошто жаңы бала бакчанын ачылыш аземи болду. Амир Темур Кичи районунда алгачкы жолу балдар бакчасы курулуп, аймактын тургундары үчүн кубанычтуу болду. 6000ден ашуун кожолук бар аймакта 100 орундуу бала бакча жетишсиз. Дагы куруу пландалууда. Амир Темур Кичи районунун тургундары үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Анткени аймакта алгачкы жолу балдар бакчасы курулуп, бүгүн ачылуу аземи болуп жатат. Салтанатка Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жашоочулар катышты. Сарыбашев тургундарды балдар бакчасынын ачылыш аземи менен куттуктап, бакчага мэриянын атынан сыналгы тапшырып, куруучуларга ыраазычылык баракчаларын берди. Ош шаарынын атайын белеги менен Ак Кеме балдар бакчасынын жамааты сыйланат. Ақтоқтай бала бақшасына жақсы балдар тәрбие Балдар бакчасы 100 орунга ылайыкташкан.
Бакчанын ар бир бөлмөсүнө атайын видео көзөмөлдөр орнотулган. Анда ата-энелер жана билим берүү башкармалыгы балдарды көзөмөлдөп турат. Ошондой эле балдар электрондук кезек менен кабыл алынды. Кирүүчү бөлмөбүздө практичный ар бир постелдер запасы менен берилген. Азырынча бакчада балдар жок. Оору басаңдап, республикалык штабтын уруксаты берилсе, бакча балдарды кабыл алууга толук түрдө даяр. Балдарды коргоо жана санариптештирүү жылынын алкагында биздин бала бакчабыз 2020-21 окуу жылы үчүн балдарды электрондук кезек менен кабыл алдык. Биздин бала бакча 100 орунга ылайыкташтырылып, ар бир тайпага 25тен балдарды кабыл алдык. Кезек менен 100 бала кабыл алдык. Бакчанын ачылышын көптөн бери күткөн шаардыктар балдары үчүн кубанычта. Анткени бул аймакта буга чейин балдар бакчасы жок болчу. Алыскы аймактарга балдарын ташып бир топ кыйналышкан. Мана бүгүн биз Амур Темур шаһарчамызда катта кубанычтамыз. Буга чейин биздин аймакта балдар бакчасы жок болчу. Биз бүгүн аябай кубанып жатабыз. Балдарды алыскы балдар бакчасына ташып аябай кыйналат элек. Эми өзүбүздүн аймакта балдар бакчасы пайда болуп, балдарыбыз үчүн кубанып турабыз. Бизге шарт түзүп берген жергиликтүү бийликке ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бизге мана катта садикти койду. Бу башланыч. Кубанычтамыз. Шундай ажайып күндө мана Биз бүгүн аябай кубанып турабыз. Анткени үйүбүздүн жанында балдар бакчасы ачылып бизди сүйүндүрдү. Канча жылдан бери балдар бакчасы керек деп ар келген мэрге кайрылат элек. Эми мынтип биздин үнүбүз жетип, балдар бакчасы да бүтүп калды. Адырлар кеп чыгардык юк, мана олдумузда шапап чыгамыз. Ош шаарында 2 жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5 балдар бакчасы курулуп, 2 балдар бакчасы бүткөрүлүп, бүгүн бирөө ачылды. Жыл аягына чейин дагы 3 бала бакчасынын курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Бул балдар бакчасынын курулушуна 23 миллион сом сарпталган. Эң негизгиси бул шаар боюнча 5 бала бакчада мен айтар элем, дагы кайталап коеюн. Жетишсиз биз жылына 4-5тен бала бакчаны куруп, элибизге тапшырабыз деген ойдобуз. Эң негизгиси мына быйылкы жылда дагы урматтуу президентибиз аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды коргоо жылы деп жакшы жарлыкты кабыл алып берди. Ушул жарлыктын алкагында биз бир топ балдарга көңүл буруп, ушу сос объектилерди куруп атабыз. Ошто буга чейин балдар бакчасы 44% түзүп келген. Эми ар жылы 5тен бала бакча жергиликтүү бюджеттен курулмай болду. Эртеңде Курман Жандатка аймактык башкармалыгында дагы бир балдар бакчасы ачыла турган болду. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Жылына жараша ар бир сабактарыбыз ар бир тайпа боюнча презентацияланат. Жалал-Абадта журналисттерге жана кичи коомдук кеңештерге санарип сабаттуулук боюнча тренинг болуп өттү. Бир нече саатка созулган окутууда катышуучуларга смартфондор менен иштөө, интернет аркылуу кирүүчү вирустардан жана жеке маалыматтардын интернет аркылуу тарап кетүүсүнүн алдын алуу сыяктуу зарыл маалыматтар айтылды. Мындай тренинг буга чейин өлкө түндүгүндө да өткөрүлгөн. Эми алдыда Ош жана Баткен облустарында улантылмакчы. Кичи коомдук кеңештер менен медиаларды бириктирип, сценарий сабаттуулук боюнча сабак берүү. Себеби бүгүнкү замандын талабына жараша бизге бир эле медиа сабаттуулук эмес, сценарий сабаттуулук деген тарыхча азыр мына дистант окуу болуп атат, онлайн окуу болуп атат. Мурун булдан 2 жыл мурун медиа, интернет дегенде көбүнчө журналисттерге же информатик мугалимдерди текшерилүү деп ойлогонбуз. Азыркысы баардыгыбызга керек да. Себеби баардыгыбыз онлайн, дистант окуу болот. Ошондон биринчи очурда азыр сценарий сабаттуулук керек болуп атат бизгечи. АВЭП коомдук уюмунун кесиптик шыктарга окутуу долбоору уланып жатат. Кезектеги саамалыкка медреседе илим алган кыздар тигүүчүлүк өнөрү боюнча сынак тапшырууга даярдануу менен бирге практика өтөп жатышат. Учурда Ош шаарындагы тигүү цехтеринин биринде алар эмнелерди үйрөнүп жатышат? Кийинки тасмада сөз болсун. Гүлназа Усманова 17 жашта, ал медреседе даярдоо курсунда окуйт. Мында диний багытта билим алып гана чектелбестен кошумча өнөр үйрөнүүгө да жетишет. Учурда ал шаардагы тигүү цехинде практика өтүп жаткан учуру. Буга чейин АВЭП коомдук уюмунун медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун алкагында тигүүчүлүк өнөрүн үйрөнүшкөн. Эми эртең сынак тапшыруу үчүн бул жерде даярдык көрүп жатышат. Туура тигиштерди, эми бирдекеге жармаштыруучу улам тигиштерди, подшивание, втачивание ошолорду, жака тигиштерди, чөнтөк тигиштерди үйрөндүк, түймө кадаштарды үйрөндүк, бардык нерселерди үйрөтүп атат.
эртеңки экзаменге жакшы даярдык болуп атат. Кыздар менен эжеке суроолорду берген, ошол суроолорду жоопторду өзүбүз таап, эжеке суроолорго жоопторду өткөн сабактарды негизинде сурап атат. Тигүүчүлүк өнөрүн мыкты өздөштүрүү үчүн медреседе илим алгандарга атайын тигүү машиналары жана колдонуучу материалдардын баары алынып берилет. Бир ай убакыт ичинде алар бул өнөрдү өздөштүрүүсү керек. Андан соң сертификат ыйгарылат. Тигүүчүлүктүн ар кайсы түрлөрүн үйрөнүүгө көпчүлүгү кызыктар. Веб компаниясынын жардамында бизге медресеге тигүүчү машиналар, утюктоочу машина, даже pop-up машина, оверлок машиналарын орнотуп беришти. Медреседе ошо кыздар ошо Курандан, тажвидтен, араб тилин үйрөнүп эле калбастан, ошо мындай үйдө үй бекеси ишин, мындай тигүү иштерин дагы азыр медайым курсу ачылып атат экен, дагы ошо тигүү курсун үйрөндүк. Авеб коомдук уюму долбоордун алкагында илим алган жаштардын практика өтөй турган жерин атайын келишимдин негизинде ишканаларды камсыздап берет. Быйыл болсо аталган уюм тигүүчүлөр үчүн Ош шаарындагы Мурас тигүү цехи менен иштешип баштаган. Бул жерге келген кыздардын арасынан тигүүчүлүктү мыкты өздөштүргөн кыздарды ишкана жумушка алып калуу ниети бар экенин айтып өттү. Бизге бул медреседен биринчи жолудан келип атат практикага кыздар. Кыздарды азыр мен сырттан карасам баары ынтызар, баягындай көңүл кош мамиледе болгон кыздарды көрө албадым. Баары аракеттенген кыздар экен. Жөндөмүнө карап туруп азыр биз бул жерде иштеген технолог кыздар жөндөмдөрүнө карап туруп бөлүштүрүштү. Анан жана эле мен 1-2 кыз менен сүйлөштүм. Эгерде ушу жакшы иштеп, ушу практиканы жакшы көрсөтсө, биз буларды кайрадан жумушка алабыз, жумуш орду менен камсыздайбыз деп азыр өздөрү менен да мен сүйлөшүп чыктым. Аталган долбоордун алкагында түрдүү өнөр үйрөнгөн жаштардын саны көп. Мындан сырткары ашпозчулук, устатчылык, ширетүүчүлүк өнөрлөрдү да үйрөтүшкөн. Мунун эң башкы максаты медреседе окуган жаштарды бир гана багытта эмес, бир канча багытта өнөр үйрөтүү менен бирге аларды коомдо иш алып кетүүсүнө салым кошуу болуп саналат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултанабиев, Ынтымак. Сиздерге жеткиргибиз келген маалыматтар мына ушулар болду. Ынтымактын кабарларын социалдык түйүндөрдөн жана Ынтымак ЧКТ сайтынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта болуңуздар.